Олимпиаданын каныша саталган жеңил атлетика боюнча Кыргызстандын намысын жападан жалгыз коргогон Сардана кызыбызга дагы ыраазычылык билдирем. Марафон өзүңүздөр билгендей эмне деген даярдыкты, эмне деген чыдамкайлыкты талап кылат. Ошол кыйынчылыктардын баарын басып, 42 километр аралыкты чуркап өтүп, 90дон ашык марафончунун ичинен 14-чү болуп келишинин өзү эле баатырлык. Ошондой эле Сардана кызыбыз бул көрсөткүч менен улуттук рекордубузду дагы жаңылады. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, азыр биз эл аралык спорт майданында мамлекетибиздин намысын татыктуу коргоп, эң жогорку чеберчилик көрсөткөн каармандарыбызды, баатырларыбызды, олимпиадалык курама команданын мүчөлөрүн салтанаттуу тосуп, аларга ыраазычылыгыбызды билдирип, жалпы элибиздин кубанычын тең бөлүшөлү деп чогулуп отурабыз. Деги эле Кыргызстандын намысын коргой турган бардык мелдештер өтө маанилүү жана өтө жоопкерчиликтүү. Ал эми Олимпиада оюндары бул жөн эле эл аралык мелдеш эмес. Бул жерде мамлекеттер дүйнөдөгү алдыңкы спорттук держава наамын алыш үчүн ат салышат. Билгенге, түшүнгөнгө бул оюндарда өз өлкөсүн татыктуу көрсөтүп, лидерлердин катарына кирүү бул улуттук кадыр барк, улуттук ар намыс. Ошондуктан силер тагылган милдетти так аткарып, Кыргызстанда спорттук салт санаалар бекем экенин, өлкөбүздө дагы деле дүйнөнү таң калтыра турган уул кыздарыбыз бар экенин, кыргыз спорту зор потенциалга ээ экенин, күйөрмандарга болуп көрбөгөндөй кубаныч тартуулай турган, миллиондогон жарандардын жүрөгүнөн түнөк таба турган күчтүү спортчуларыбыз бар экенин далилдедиңиздер.